Күчтүүлөр өздөрү менен өздөрү күрөшсө, ал сыздар башкалар менен күрөшөт. Маселен, 30 жылдан бери кыргыз бийлиги өздөрү менен күрөшкөн жок. Өз эли менен күрөштү. Өз элинен 3 жолу жеңилип, 3 төңкөрүштү башынан кечирди. Мурункусунан кийинкилери сабак алган жок. Мурункулары да, кийинкилери да өз напсилери менен күрөшүп, алкымдарын тыйып, коррупцияны жеңе алышкан жок. Биринен бир өткөн ачкөз болуп чыкты. Баары окшошкондор. Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков, Садыр Жапаровду алабызбы? Булардын заадиси окшош. Эч айырмалары жок. Агер өздөрү менен өздөрү күрөшүп, үй бүлөлүк, жердештик, тууган туушкан, куда сөөк, дос, кландык бийликти жок кылуу менен күрөшкөн болсо, Кыргызстан эбак дүйнөлүк атаандаштыкта алдыга озуп чыгаар тарыхый мүмкүнчүлүктөр колунда эле. Жаратылыш ресурстарына бай, бейиштин төрүндөй ала тобуз тозокко айланып, дүйнөнүн чар тарабына мекендештерибиз жумуш издеп тентип кетпейт эле. Дүйнөнүн чар тарабына жумушчу мигранттарыбызды эмес, экспорттук товарларыбызды чыгарар өлкөлөрдүн бирине айланчу жерде элек. Заманын талабына жараша тапкан жаңы эчтекебиз жок. Тилекке каршы андай мүмкүнчүлүктү кыргыз бийлиги колубуздан жулуп алды. Элин жакырчылыктан, караңгылыктан сууруп чыга алышкан жок. Тескерисинче, караң элди башкаруу оңой экенин туюштубу? Элибизди прогрессивдүү идеяларга чакырган алдыңкы көз караштагы жарандык коомду, сөз эркиндигин ташынган көз карандысыз журналисттерди, караламан калк көзүнө, бузуку, эл душманы, батышчыл эмполор, гей, ЛГБТ коому деген каралоо саясатын 30 жылдан бери тынымсыз жүргүзүп келишти. Элге жаңы баалуулуктарды тааныткандын ордуна дале коммунисттик доордун рамкасы менен цивилизацияга эбак жеткен батыш коомун мокочо көрсөткөн эки жүздүү караңгы көз караштагы саясатчылар бийлик жүргүзүп келишет. Себеби алар тил учунан демократиялык эркин мамлекетти түптөйбүз деп дамамат кайталаган менен биз жылдан жылга авторитаризмдик башкаруунун босогосуна кайтып келдик. 30 жылдан бери канча алмашпасын бийликтеги топтор өз элин жумуссуз калтырып, абалы бизден да оор өнүкпөй келген Россия Казакстанга тентитти. Айланабызда хандык бийлик орнотуудан башкага фокусу жетпеген коңшуларыбыздын жетекчилерине, айырмаланбаган Садыр Жапаровдун супер президенттик өз билемдик авторитардык режимдин пайдубалын тургузууда. Дүйнө коомчулугу бүгүн Кыргызстанды Борбор Азиядагы жападан жалгыз демократия аралчасы катары тааныгысы жок. Энеңден урайын. Биз демократия баалуулуктарын коргоого алыбыз жетпей, улам артка чегинген абалга келдик. Себеби мамлекеттик машинени эл эмес, эки дос башкарууда. Кыргызстанда кош бийлик орноду. Бийлик курчоосуна кайрадан эле кошоматчылар, ууру коррупционерлер, тууган туушкан достору, балдары жабышты. Райым миллион атка конгон жемкорлордун ана башы эки достун кошелегуна айланып, эл аралык издөөдө жүргөн Алексей Ширшов сыяктуу шылуундардын кайрадан күнү тууган кезең. Темиров Лайф көз карандысыз иликтөөчү журналисттер менен анын шериктеши айтайт десе долбоору улуттук баалуулуктар менен катар жалпы адамзаттын орток баалуулуктарын, ошондой эле демократия дөөлөтүн жайылтууну көздөйт. Биздин багыт коррупциялашкан адилетсиз коомду өз күрөшүн улап, кайсы бир саясий топко же уюмга жан тартпаган эркин көз карашта тынымсыз, көз карандысыз бейтарап чыгармачылык иш жүргүзүү.
Биздин команданы колдосоңуз Patreon'ubuzga катталып коюңуздарды суранабыз.